Өнүккөн өлкөлөрдө тоо кен өнөр жай тармактарын текшерүү мындай жөнөкөй иштеп жаткан кызматкерлерди алагыды кылбай туруу эле жүрөт. Коопсуздугу өтө жогору болбогон ишканаларды жумуш токтогон убакта текшерген тажрыйба дагы бар. Айтор ишкерлер текшерүүчү органдардын качан келип текшергендигин дагы билбей калышат. Эми Кыргызстандагы мына ушундай дүнөлүк практикага бет алууда. Муну өз кезегинде ишкерлер дагы колдоп, бул тажрыйба ишкерлер менен мамлекеттик кызматкерлердин ортосундагы мамилени чыңдайт деп эсептешет. Темирден ар кандай буюм жасап, 3 жылдан бери ишкердикти жүргүзгөн Советбек мырза так иштегенди жакшы көрөт. Бир да жолу ишинен кемтик тапкандар болбоптур. Айтымында текшерүүчүлөр азайса, көмүскөдө жүргөндөр ачыкка чыгып, экономикага пайда болот. Кээ бир текшерүүчүлөр эмнеге көзөмөл кылып жатканын өзлөрү деле билишпей, түйшүккө салышат дейт. Алардын тажрыйбасын арттырып, коопсуздук чаралары боюнча маалыматтарды кенен жайылтуу керек. Текшерүү бул сөзсүз түрдө керек. Анткени бүт ишкерлер бул ишке жооптуу боло бербейт. Текшерүүлөр керек, бирок текшерүүлөрдүн бир өзүнүн бир эмесин ашпаш керек да. Эгерде бир фирма текшерген учурда бүт нормалардын негизинде иштеп атса, аны көп жолу текшергөнүн бир кажети жок. Ал эми бир жолу келип аларга деген керектүү эмелерди жазып, замечаниялар жазып кетип, кийин келгенде дагы аткарылбаса, ошо сыяктуу фирмаларды кайтадан текшерүү зарыл деп эсептейм. Биз текшерүүлөрдү менен убактыбызды кетирбей, өндүрүштү өнүктүрүү үчүн убактыбызды бөлгөнгө жетиштүү убакыт болот деп эсептейм. Кыскасы, көзөмөл жүргүзүү иш нугуна терс таасирин тийгизбеши керек. Текшерүүчү келатат дегенде жөнөкөй кызматкердин жетекчиге чейин ары бери чуркап, алдастап калган көрүнүштөрдөн арылуу максат. Ишканалар бардык коопсуздук эрежелерин сактап, талапка ылайык иш жүргүзсө, көзөмөл кылгандардын келип кеткени дагы байкалбайт. Мында чет өлкөлөрдөн алчу тажрыйба мол. Ысык көлдүн жээгинде КМШ өлкөлөрүнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда өнөр жай коопсуздугу боюнча мамлекеттер аралык кеңештин 14-чү отуруму өттү. КМШ өлкөлөрүнөн 9 мамлекеттен келип катышып атат. Бул негизинен ушу бизде өзгөчө тоо кен өнөр жайлары жана башка ушу өнөр жайдын коопсуздугун алдын ала жоюу боюнча мында негизинен буга чейин да биз ушу КМШ өлкөлөрү менен тыгыз байланышта иш алып барып келебиз. Буга чейин бизге абдан керектүү көп нерселерди, мисалы ошо бири-бирибизге жардам берүү же болбосо мындайча айтканда ошо материалдык техникалык жактан дагы камсыздоо боюнча дагы биз өз ара ушундай келишимдерге дагы кол коюшуп атабыз бүгүн. Отурумда 2015-2016 жылдар аралыгында тоо кен өнөр жайы химиялык өндүрүштө нормативдик укуктук актыларды анализдеп, иликтөө чечими кабыл алынды. Бул жаатта Орусиянын техникалык коопсуздук мекемеси иш алып барат. Жыйынга КМШ өлкөлөрүнөн тышкары буунун өкүлдөрү да күбө. Жарандардын ден соолугуна зыян келтирбей, коопсуздугун сактоо жана айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоо эң маанилүүсү. Эми КМШ өлкөлөрү өз ара кызматташып, билгенин жашырбай чогуу чараан иш алып бармай болушту. Кеңешип, жаңы заманбап ыкмаларды дагы иштеп чыгышат. Өнөр жай тармагындагы коопсуздук маселесин алдын алууда КМШ өлкөлөр менен өз ара байланышты чыңдоо максатында бул отурумга катышып жатам. Жыйында абдан маанилүү сунуш пикирлер айтылууда. Бул жыйындан соң дагы эффективдүү ыкмалар кабыл алынат деп ойлойм. Кыргызстан Борбор Азиядагы сууга бай өлкөлөрдөн. Кошуна мамлекеттерде бул суу ресурстарын пайдаланышат. Тоо кен өнөр жай тармагындагы экологиялык коопсуздук маселеси аларга да тийиштүү. Сыртта карап турбай жапа тырмак иш алып барган туура. Бу сапар отурумга келген өкүлдөр Кыргызстандын өнөр жай тоо кен тармагындагы коопсуздук маселесинде коркунучту алдын алуу боюнча көрүп жаткан чараларына токтолушту. Сиздерде мында экологиялык бар, энергетикалык бар, сонун өрткө каршылык жагдайлардын баары бир жерге косулган. Сиздерде энергетика, өнөр жай тармагы жакшы өнүгүп келе жатат. Сиздердин иштөө тартибиңиздер өзгөчө ишкерлерге жакшы мүмкүнчүлүк түзөт. Биз союздаш өлкө болгондуктан иштөө ыкмаларыбыз, көтөрүлгөн маселелер дээрлик окшош. Мына ошондуктан сунуш пикирлерди ортого салып, иш алып баруубуз керек. Дагы бир маанилүү жаңылык КМШ мамлекеттери аталган тармакта эмгектенген адистердин тажрыйбасын жогорулатууга көңүл бурат. Бул максатта шериктеш өлкөлөрдө маал менен окутуулар уюштурулмай болду. Өзгөчө ишкерлерге коопсуздук боюнча маалымат кенен берилиши керек деген бүтүм чыкты. Мамэкотех инспекция болсо мындан ары ыксыз текшерүүлөрдү токтотот. Жазалоо эмес, алдын алууга көбүрөөк көңүл буруу керек. Бүгүнкү күндө биздин эң негизги максат
Мурда инспекция түзүлүп электе 70 миңден ашык ушундай текшерүү иштери болчу да, текшерүү иштери болчу. Азыр биздин инспекциянын кошуп бардык ошол инспекторлорду кошкондон кийин, инспекцияны кошкондон кийин бүгүнкү күндө 15 миңге түштү. Мындай ошо текшерүү иштери да. Биздин негизги максат алдын ала коопсуздукту жоюу да. Ошондуктан биз мына өзүбүздүн инспекциянын эң негизги максатын биз башка жака бурганга аракетибизди жасап атабыз да. Коопсуздукту биз кандай алдын ала алып барып атканыбыз буларга башка мамлекетке абдан кызыгуу менен бизден кабыл алып атышат. Биз дагы башка мамлекеттерден ушундай бир жакшы жактарын кабыл алганга аракетибизди жасап атабыз. Мамлекеттик инспекция ишкерлерди сапаттуу жана ыкчам текшерүүнүн ыкмасын иштеп чыкты. Ага ылайык текшерүүлөр жогорку, ортоңку жана белгиленген тартипте жүрөт. Жогорку текшерүү буга коопсуздугу жогорку өнөр жай токен ишканалары кирет. Алар жылына бир жолу текшерилет. Ортоңку текшерүү коопсуздугу ортоңку категорияга кирген жеңил өнөр жай ишканалары 3 жылда бир ири текшерилет. Белгиленген текшерүү коопсуздук маселеси өтө курч болбогон ишкана мекемелер 5 жылда бир жолу гана текшерилет. Мындай ыкма дайыны жок текшерүүлөрдү азайтып, ишканалардын өлкө экономикасы үчүн иштөөсүнө шарт түзөт. Бизде инспекцияда 10 тармактуу эме бар, инспекция бар. Энергетика жагы, пожар жагы, жер ресурстарын пайдалануу боюнча, экология боюнча, суу боюнча, суудагы жанагы транспорттор боюнча, анан өнөр жай коопсуздугу боюнча ушундай болуп 10 тармактуу бизде инспекция түзүлгөн. Ошол 10 тармактуу инспекциянын ар ким өзүнүн иши боюнча жанагындай тепкичтерге бөлүп алып туруп, 1-чи, 2-чи, 3-чү категориядагы объект. Ошентип биз жанагы бүгүнкү ишмерлерге мүмкүнчүлүк шарт түзүп, жеңилдетип, анан инвестициянын келүүсүнө аябай мындай аракет кылып атабыз. Ошол боюнча иш алып барып атабыз да. Ошон үчүн жанагы жаңы мыйзамдарды алып барып, ошолорго тоскоолдук кылбаш үчүн, наоборот, жардам бериш үчүн ушундай иштерди алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү өнөр жай коопсуздугун алдын алууда негизги аракет адистердин жана ишкерлердин билим деңгээлин өстүрүүгө багытталууда. Андыктан ишкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана мамлекеттер аралык тажрыйба алмашуу өлкөдөгү өнөр жай тармагында коопсуздук маселесин жөнгө салары бышык.